бүгүнкү каралып аткан маселенин Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын тарыхы үчүн канчалык өтө керектүү, актуалдуу экендигин айтпасак да баарыбыз түшүнүп атабыз. Ар бирибиздин ушул жерде отургандардын ниети Кыргызстандын келечеги үчүн мыйзамдуу, гумандуу мамлекет түзүлүп калыш үчүн өзүбүздүн тамчыдай болсо да кичине кошумчабызды кошолу деген ниетте ушундай жыйындарга катышып атабыз. Бул мактоого арзырлык. Мен сөзүмдүн башында айтарым, эгерде мамлекеттин башына эл шайлаган, эл ишеним берген инсандар кайсы убакытта канча иштегенине карабастан ишинин жыйынтыгы боюнча саясий баа албаса, анда ушундай бир коррупционный бардык бийликти өзүнө басып алган, узурпация кылган кайра чыга берет. Мен партократ катарында, партиялык кызматта көп иштеген киши катарында айтарым, мейли туурадыр, мейли туура эместир. Бирок ар бир партиянын жетекчисине кызматтан кете берде сөзсүз саясий оценка берилген. Аллалык мына Амосовдон баштап Исхак Разаковго, Усубалиевке, Нурлан Усубалиевичке, Масалиев Арсамат Масалиевичке, Аманбаевга и жана башкалар. Вот биз эгемендик алгандан бери президенттер шайланып атат, өзүнүн срогун иштеп кетип атат. Бирок мыйзамдуу саясий баа бирөөнүн да берилген жок. Между прочим, Каныбек Капашевич Жогорку кеңештин сессиясында абдан туура маселе көтөрдү. Что бүгүнкү күнгө чейин Аскар Акаевичтен баштап бир дагы Кыргызстанды жетектеген президенттерге саясий баа берилген жок. Биз айтып атабыз, алардын кетирген кемчилдиктерин, айтып атабыз, бийликти басып алганын, айтып атабыз, коррупцияга киргенин. Бирок бул айтылган нерселердин бардыгы документалдык мындай бир текшерүү этилбесе кайсы бир органдарда, то бул 1 жыл, 2 жыл, аны ашып барса 5 жылдан кийин эстен чыгат. Бул тарыхта калбайт. Кийинки урпактарга сабак болбойт. Себеби мыйзамдуу саясий баа берилген жок. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мына Алмаз Шаршенович Атамбаевга 7 жыл, 6 жыл, 7 жыл иштегенине саясий баа беребиз деп аракет кылып аткандыгы бул мыйзам ишенимдүү, эң туура. Узурпация кыласында Клара бул жерде абдан жакшы примерлерди келтирип айтып кетти. Мен ошону улантып, Атамбаевди жакшы билген киши катарында 1990-жылдан бери бул кишини абдан жакшы билем. Анан кайдан башталды бул узурпациялык психология бул жигитте? Биринчи Чыңгыз Төрөкуловичтин помощниги болчу. Мына бул жерде Талгарбек отурат, бул киши свидетель. Вот. Россиядан келген грант 50 миллион рубльди ал маалда доллар менен бирдей эле болчу. Жазуучуларды поддерживать этебиз деп, акындардын китебин чыгарабыз деп. Вот тиги жазуучуларга бергенди Атамбаев менчиктеп алган. Муну канча жолу Акаев айтып атат, канча жолу Талгарбек газетке жазып атат, башка свидетельдер жазып атат. Муну ошол свидетельдердин бири мен дагы бир жолу ушунда токтоп атамын. Да, бул канчалык оправдать этпесин, бул факты. Экинчиси, мына Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мен түзгөм деп айтканды ойлойбун, бирок анын жан жөкөрлөрү, жардамчылары, жандап чабарлардын баары айтып атат, бул түзгөн, бул ээси, бул тигинде, бул абдан туура эмес. Мен бир топ жолу статья жаздым маалымат каражаттарына, Кыргызстандагы кыргыздын тарыхынын кара тактары деген. Вот ошондо абдан келтирген, бүгүн ушуну кичине кайталап кетким келет. Кыргызстан социалисттик демократиялык партиянын түзүлүшүнүн историясы мындай. Аманбаевдар ЧПга байланыштуу кызматтан кетип алардын үстүнөн иш козголгондо Кыргызстан коммунисттик партиясына биринчи секретарь Жумабек Ибраимович мархум, экинчи секретары мен дагы 13 член бюро болуп шайланганбыз. Муну ошондо пленумда биз макулдашканбыз. Коммунисттик партия бүгүн аллергия болуп атат. Бунун атын укканга уккусу келбегендер абдан көбөйүп кетти. Ошон үчүн муну коңшуларга окшоп мындай бир мыйзамдуу атын өзгөртөлү деп 15тен ашык сунуш түшкөн. Мен ошону жетектегем ошол жыйында. Акырында ошо Кыргызстан социал-демократиялык партиясы деп түзөлдү деп 1991 жылы 2 октябрга кезексиз 20 партиянын съездин белгилеп, ошол партиянын съездинде мунун тагдырын чечебиз дегенбиз. Бирок мыйзамсыз коммунисттик партияны токтотуп койгонуна байланыштуу биз максатка жетпей калдык.
Анан бул партиянын уставын, программасын, бүт бардыгын даярдап, билетине чейин Лондондон чыгартып келип, мына живой свидетельдер бар. Анан 93-жылы бул партияны 7 киши келди, Аскар Акаевичке кирдик, бийликтин партиясын түзгүлө деп сунуш берди. Ушу биз ойлонуп, сиздин Кыргызстан социал-демократиялык партиясын же өзүңүз путуна коюңуз, же бизге бериңиз деп. Ошондо сураганда булар айткан, биринчиден солчулдугу өзгөрбөйт. Экинчиден уставдагы коюлган маселелер өзгөрбөйт. Бир киши төрагалык кылбайт, 7 киши сопредседатель болот. А вот Жапаров, Акылбекти кошо келген бул жооптуу катчы болот деп. Ошондо биз бүт документтерин, даяр документтерин өткөрүп берип, анан форумда 1990-жылы где-то сентябрдын этегинде учредительный чогулуш өткөрүп, булар партияны ээлеген. Мына ошондон баштап партияны түзгөндөрдү, партиянын идеясын көтөргөндөрдү, партияда бирге баштагандардын бардыгын акырын бирден чыгарып, партияны ээлеп алды. Бул да узурпация. Эми бийлигине келелик. Абдан туура Клара бул жерде айтты, мына 2010-жылкы бийликти алмашуу. Бул мурунку статья боюнча 295, азыркы статья боюнча 309. Бийликти күч менен басып алуу. Да, Бакиевтер кетиш керек болчу. Бакиевтердин кылганы Кыргызстан элине, Кыргызстандын элине, Кыргыз мамлекетине ат көтөргүс күнөө жасап, алар кызматтан кетиш керек эле. Бирок жакшыбы жаманбы конституция бар эле да. Вот бул временное правительство куралдуу бийликти басып алып, аны кармап турду. Бул деген дагы бир жолу айтам, өтө тиги чоң тяжелый күнөө. Вот. Президент болгондон кийин 1,5 жылга чейин актык үчүн, тазалык үчүн, калыстык үчүн айтам, 1,5 жылга чейин жакшы нормально иштеди десем болот. Себеби биз ар бир 3 айда резиденцияда жолугуп, эл арасындагы болуп аткан сөздөрдү, өзүбүздүн пикирлерди айтып турганбыз. Атамбаев аны угуп турган. Ошондо айтылган, конституция жакшыбы, жаманбы, раз конституция алынып, эл колдоп алынгандан кийин биринчи президент ошо конституцияны толук аткарыш керек, премьер болуш керек. Эгер президент аткарбаса, президент конституцияны тебелеп деп десе, анда эч кимден сураш укугу жок деп. Бул кабыл алып аткан, бирок эмнегедир ушул айтылган сөздөр же бул өзүнө жакпады, же айланасындагы жан-жөкөрүнө жакпады. Түп токтотуу 4 жолу болгондон кийин токтоду, андан кийин уже узурпация власть кетти. Узурпация деп мына айтылды, мен ушунга дагы бир-эки пример келтирейин. Узурпациянын негизги элементтери кайсы? Мына Атамбаев президент болгондон баштап мамлекеттик структураны бузду. Айталы, Министерство обороны генеральный штабка айландырды. Өзү Министерство обороны функциясын өзүнө бекитти. Штаб аркылуу бүт укук коргоо органдарын, айрыкча ГКМ-ды, милицияны, прокуратураны жана башкалардын бардыгын өзү баш ийдирди. Это бир. Экинчиси, аймактардын бардыгында губернатор деген, район дегендердин барын местный кеңеш, жергиликтүү кеңештерди бүт барын жок кылып, райондо, областта совсем башка бир структураларды түздү, ошону колдоду, ошону ушуга чейин 7 жыл кармап келди. Бул деген областтын, райондун аймагында равновесие жоголду. Либо мамлекеттин структурасын өзгөртүп, область менен райондорду кошуп, аймак деп чечим кабылган Акаевдин балында. Мына биз депутат катарында голосовать этип колдогонбуз. Же ошону турмушка ашырбады, же кайра мурунку калыбындагы губернаторлорду калтырбады. Бүгүнкү күнү эт менен челдин ортосунда бул вообще эч кимге керексиз аппендицит болуп калды бул система. Үчүнчүсү, мына чек ара кызматы. Россия бизге караганда канча жүздөгөн миңдеген эсе чоң территориясы. Буларда ФСБнын составында чек ара кызматы. Бизде аны тиги ГКМБдан бөлүп чыгып, непосредственно президенттин өзүнө баш ийдирди. Бул сейин Министерство юстициядан алып, буну да өздөрүнө баш ийдирди. То есть бир топ структураларды мыйзамсыз конституцияны тебелеп тепсеп, өзүнө баш ие турган структурага айландырып, мына айталып АКС, ГКМБда эч бир закон жок, өкмөт аны чечим чыгарган жок. Силовой метод менен Атамбаев аны түзүп алып, өзүнө каратты. Ким мунга жакпаса, оппонент болсо, ошолорду текшертип, ошолордун аркасынан жанакындай иш козготту. Эми муну биз мындай бир билбейт деп айтып аткан жокмун, просто ошол кетирген кемчилдиктерди жасаган жанакы узурпациянын элементтерин дагы бир жолу сиздердин алдыңыздарда кайталап коюуну туура деп эсептедим. Эң акырында айтарым, мына сиз
Неме кылдыңыз? Окуп бердиңиз, ошол жерде раз менимче А дегенден кийин яны айтыш керек. Эгерде политзаключенныйлар 25-тен ашык деп атабыз. Эгер 25-тен ашык политзаключенныйларды политзаключенный деп реабилитация кыла турган болсо, то значит аларга бериле турган компенсация кошо айтылыш керек. Туура эле жазылган, мен ошону колдоймун. Себеби А деп айттыкпы, значит яга чейин, аягына чейин аны алып барышыбыз керек. Это биринчиси. Экинчи маселе, мына иллюстрация боюнча сөз кылдыңыз. Муну азыр эртерээк иллюстрацияны айтыш. Биринчи иретте бая арабанын тиги аттын алдында араба жүргөндөй эмес, биринчи иллюстрация боюнча законду кабыл алышыбыз керек. Мен муну 2005 жылы сунуш киргизгенбиз. Жогорку кеңеш иллюстрация боюнча закон кабыл алынсын деп. Бирок бул бийликке, ошол кабыл ала турган урматтуу депутаттарга мындай бир ылайыктуу эмескен, аларга керек эмескен, ушул убакка чейин сүйлөп кабыл албай атат. Биз ошол резолюцияда айтышыбыз керек жогорку кеңешке кайрылып. Жогорку кеңеш тез аранын ичинде иллюстрация законун кабыл алмайынча биз эч качан тазалай албайбыз. Эмне үчүн? Мына Аксамат Масалиевичтин аппаратында иштегендердин бардыгы ал киши кеткенден кийин Акаевдикка өтүп алды. Акаев качкандан кийин Акаевдин жанында жүргөндөрдүн бардыгы тиги Бакиевдин аппаратына өтүп алды. То есть Бакиев кеткенден кийин Роза Тумбаеванын Атамбаевдин аппаратына өтүп алды. Ошол эле бар кишилер. Аны иллюстрация кылыш үчүн закон алышыбыз керек. Ошол закондун негизинде биз тазаланышыбыз керек. Эгер тазаланбасак, анда айтылган сөздөрдүн баардыгы айтылган боюнча калат. Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин келечеги абдан мындай бир туманный болуп калат. Үчүнчү бир сунушум. Биз мына сот, прокурор, милиция, ГКМБнын кызматкерлери, булар да Кыргыздын кулундары. Мен абдан ойлонуп, шундай бир чечимге келдим өзүм үчүн. Мына жакында эле мусулман дүйнөсүндөгү эң ийик курман айт өттү. Мында айтылат: урушсаң жараш, эгерде капалашсаң кечир, катташпай калсаң катташ деп. Алла Тааланын айтканы. Биз ошону жетекчиликке алып, эгерде укук коргоо органдарынан бүгүнкү күнү өзүнүн моюн кетирген катачылыктарын моюнуна алып, элден, коомдон кечирим сурап, мындан кийин мыйзам чегинде, мыйзам менен гана иш кыларын, дайыма калыс болорун эгер айткан инсандар болсо, биз аларды коом кечириш керек, аларды мындай бир кайра пайдалансак болот. Эгер бүгүн дагы кылган иштеринин баардыгын моюнуна албастан, ошону бир далилдешке аракет кылып, эч кандай бул мыйзамдуу өзгөрүүлөрдү каалабай же ошого барбай аткандарды биз, конечно, коомдон тазалашыбыз керек. Ошол иллюстрация законуна кабыл алабызбы, же болбосо просто алардын фамилиясын коомчулукка жеткирип туруп анан кийин айтышыбыз керекпи? Вот ошон үчүн мен дагы бир ушунга бир пример келтиргеним, мына бул партиялык кызматкер катарында айтып атканым, Лениндин айткан жакшы сөзү бар. Настоящий человек не тот, кто не допускает ошибки. Таких людей нет и быть не может. А настоящий человек тот, кто допускает ошибки, осознал и исправил их. Егер алар исправить эткендерин биз коомду пайдалансак, кечирсек болот. Исправить этилбегендерин, конечно, аларды тазалашыбыз керек. Ошон үчүн резолюция ушул жагын эске алып коюшуңарды суранам.